6-7 жылдан beri чыгармачылык менен алектенип жүрөм. Чыгармачылыкка киришкен учурум бул мектеп жашымдан башталган. Мектеп жашыман ырларды жаза баштаганмын. Жогорку аскердик окуу жайын бүтүргөнмүн. Мен өзүмдүн кызматымды, аскердик кызматымды Грузия өлкөсүндөн баштадым. Ошондон баштап мына подполковник болгучакты, лейтенант званиядан баштап подполковник болгучакты кызмат кылдым. СССР жогорку куралдуу күчтөрүндө, андан кийин Кыргызстан куралдуу күчтөрүндө. Акыркы менин аскердик кызматым бул Оштогу аскердик факультеттин жалпы аскердик даярдоо кафедрасынын башчысы кызматынан ошол жерден аскердик өргүүгө чыкканмын. Аскердик кызмат учурунда мен ырларымды жазып жүрчүмүн. Ыйык милдет деген коргоо министринин гезитине ырларым чыгып турчу. Ошондой эле мына эми 6 жылдан бери Кудай кааласа чыгармачылык менен алектенип 2 ыр жыйнагым чыкты. Кудай кааласа мына быйыл 3-чү ыр жыйнагым даяр болуп жатат. 60 жашка чыгып калдым. Кудай кааласа мына бүгүн чоң бир чыгармачылык кече, чоң концертин берген жатам. Себеби менин жазган ырларыма 70тен ашуун обондуу ырларыма обон чыгып калган экен. Ошондуктан мен азыр ынтымактуу таланттар коомдук бирикмесинин жетекчисимин, негиздөөчүсүмүн. Ынтымактуу таланттар коомдук бирикмесинин кеңешүү тобунун чечими менен менин чыгармачылык кечем чоң концерт катары белгиленип жатат. Мен үй бүлөм боюнча жөнүндө айта турган болсом, менин бир уулум бар, 2 кызым бар. Азыр 7 берелүү болдум. Менин чыгармаларым биринчи китебимдин аты Сезим ширеси деп айтылат. Сезим ширесинде чындыгын айтсам 80% лирика болуп калган. Где-то 20% бул мекен жөнүндө болчу. Экинчи чыгармамдын аты Ыр мөмөлүү бейишпак деп аталат. Ыр мөмөлүү бейишпакта чынында мекенге арналган патриоттук темадагы ырларым өтө эле көп. Жана экинчи чыгармамда менде поэмаларым көп. Эл аралык чоң бир сынактарда жеңип чыккан, Канада өлкөсүндө өткөн эл аралык чоң өлкөлөрдө өткөн сынактарда жеңип чыккан чыгармаларым ошо экинчи китебиме киргизилип калган. Ушундай болгон. Ошондой эле республикалык деңгээлде чоң сынактарда менин ырларым, менин обондуу ырларымда баш байгелерге жетип жатат. Кудай кааласа мына обондуу ырларымдын өзүнчө бир китепчесинде чыгарууга белсенип, азыр ноталары жазылып жатат. Айтылуу тарых өзү тастыктаган, алам деп өзгөн жерин суктанышкан. Бабалар осуятын сактайбыз деп, баатырлар элин коргоп талай чыккан. Өзгөн шаарым өсүп келет, өрүшүм узундугун алып сезет. Өнүгөп мезгил менен тең жарышып, өзгөчө шаар экенин дүйнө билет. Өзгөчө шаар экенин дүйнө билет. Кулпурат өзгө шаары өтүп жылдар, кулпуят сыры менен мунара бар. Улуттар ынтымагын бекемдеген, улуулар айтып келген уламалар. Өзгөн шаарым өсүп келет, өрүшүм узундугун алып сезет. Өнүгөп мезгил менен тең жарышып, өзгөчө шаар экенин дүйнө билет. Өзгөчө шаар экенин дүйнө билет. Өзгөчө шаар экенин келечек муунду
мекенчилдик сиздердин чыгармаңыздарды жеткирип, патриоттуулукка үндөдү сиздер менен ар дайым тыгыз байланышта болуп турабыз. Ушул бүгүнкү күндө 60 жашыңыз кут болсун. Түштүк Батыш оперативдик командачылыгынын кол башчысынын куттуктоо сөзүн жеткирип, андан кийин тапшырып койсок. Özgece şarkı